Айтыңызчы, мисалы, жогорку кеңеште мурда Атамбаевдин көзүн караган, өйдө жакта эмне десе дейт болду экен, ошого жараша иш аракет кылалы деген жагда журналисттерге көбүрөөк сезилип байкалып турчу эле да. Азыр деле үстү жакты карап шеф эмне дейт болду экен деген жагдайды байкайсызбы, жокпу? Анчалык деңгээлде эмес. Анчалык деңгээлде эмес. Маселен баягы Жанар энем айтып калбады, баягы эгемендик алышыңар менен куттуктайм дегенде кылып мындай депутаттарды какшы киретинде айтты да. Ошо 7-кабаттан мурункудай мындай буйруктар түшпөй, эгемендүү болуп баштапсыңыздар, мындай кызуу талкууга алып, мындай ачык сындарды айтып депчи. Мурун фракция лидерлери өздөрү ар бир фракциянын мүчөлөрүнө өзгөчө командаларды берип турчу, аларга команданы үстү 7 этаждан берип турчу. Аппарат президент тараптан кайсы бир мыйзам долбоорлорунда же болбосо баягы кадрларды конституцияга баш мыйзам өзгөртүү киргизилгенде ачыктан ачык анан бир орчундуу мыйзамдарды өткөрүп бериш керек болсо ачыктан ачык эле көрчүбүз да. Эми журналисттер деле көрүп турат. Аралап басып жүрөт, фракция лидери аралап басып ар бир депутаттын маңдайына келип алып мынтип кой, тияктан команда деп мынтип турчу да. Бирок мен ачык эле айта алам. Мен депутат болгон күндөн баштап бир дагы мындай жетекте этекте жүргөндө жаман көрчүмүн. Ар дайым өзүмдүн оюмду айтчумун. Ошол жаңы депутат болуп келгенде эле биринчи эле ошо мени жаргап таккаганы баягы дан азыктардын болгон пошлина боюнча 3 окууда тең депутаттарды үтүктөп, үгүттөп жүрүп өткөрүп алышкан. Мен ошо 3 окууда тең карамача каршы чыгып турам, кийин мен туура чыктым, 640 миллион сом зыян келтирген болчу. Бул жана кошумча нарк салыгы боюнча айтып атасыз. Анан ошондой кезде биринчи да, бирок анан кийин бийлик алмашкандан кийин, Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин мындай депутаттарга же болбосо кайсы бир мыйзамдарды ныгырып, буну өткөрүш керек, буну сүйлөш керек, монча добуш керек, контролдогула, көзөмөлдөгүлө, явка болсун, тиги болсун дегендей нерселер жок. Андай эмне бар? Барбы бирок? Эми таасир. Эми депутаттар билбейм, башкаларга кандай таасир берет, эми ал ортодочу. Мисалы карап көрсөңүз, мурун Атамекен фракция лидери ким эле? Төмөрүк Текебаев бар болчу, Канат Исаев деген бар болчу, республиканыкында Бабанов башында турчу. Мындай таасирлери, фракция мүчөлөрүнүн таасирлери бар болчу да. Алардын салмагы, саясий бар болчу. Анан алардын мындай командный немеси болчу да. Командалар болчу. Ошо өкмөттүн отчетуна же болбосо бюджет карап атканда мындай кылабыз деп ультиматум көргөзүп, кайсы бир фракция чыгып кетчү залдан. Азыр андайлар жок. Бардыгы бир атанын балдарындай, бир атар койдун немесине болуп туруп эле бардыгы хамыр жумурда.